Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик агенттик айдоочулук күбөлүк алуу үчүн практикалык экзамендерди тапшыруу үчүн 30 машыгуучу унаа сатып алды. Ведомстводон маалымдашкандай, жаңы унаалар коопсуздук жана комфорттун заманбап талаптарын камсыздоо менен айдоочулук күбөлүк алуу үчүн аттестациялоонун жүрүшүндө колдонулат. Бул экзамен тапшыруучулар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт жана реалдуу жол шарттарында алардын чеберчилигин баалоонун объективдүүлүгүн жогорулатат. Жаңы унааларды сатып алуу агенттиктин айдоочуларды даярдоо системасын өркүндөтүү боюнча ишинин маанилүү бөлүгү. Бул унаалар коопсуз тестирлөө чөйрөсүн түзүүгө жана айдоочулук күбөлүк алуу процессин жарандар үчүн ыңгайлуу кылууга жардам берет. Унаалар жакын арада агенттиктин аймактардагы бөлүмдөрүнө тапшырылат. Улуттук банк кыргызстандыктарга жаңы алдамчылык схемасы пайда болгонун эскертет. Финансылык жөнгө салуучу органдын маалыматына караганда, белгисиз адамдар Улуттук банктын атынан жарандарга чалып, Улуттук банктын кызматкеринин жасалма күбөлүгүн жөнөтүп, алардын банктык эсептеринен чет өлкөгө согуш операцияларын каржылоого акча жөнөтүлүп жатканын айтышууда. Мыйзамга таянып, жарандардан жеке маалыматтарды сурашууда. Буга байланыштуу Улуттук банк алар шылуундар экендигин эскертет. Белгилей кетсек, Улуттук банк жарандарга телефон чалбайт, мессенджерлер аркылуу күбөлүктөрдү жөнөтпөйт, ошондой эле жеке жактарды тейлебейт, жарандарга эсеп ачпайт жана калк менен накталай эсептешүүлөрдү жүргүзбөйт. Эч убакта алдамчыларга ишенбеңиз жана бейтаныш жактарга акчаңызды котормоңуз. Алдамчылардын максаты сиздин акча каражаттарыңызга жетүү жана уурдоо. Эгер сиз кандайдыр бир алдамчылык иштерге кабылсаңыз, бул тууралуу дароо банкка билдирип, картаны же эсепти жабууну суранып, андан соң тез арада укук коргоо органдарына арыз менен кайрылыңыз деп айтылат маалыматта. Өткөн жылы жогорку технологиялардын жардамында жасалган 1658 кылмыш фактысы катталды. Бул тууралуу Биринчи радионун түз эфиринде Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери милициянын подполковниги Азамат Аттыкуров билдирди. Ал белгилегендей, анын ичинен 796 кылмыштын бети ачылып, калган фактылар боюнча учурда териштирүү иштери уланууда. Кылмыш фактылардын эң көбү Борбор калабызда катталган. Ал эми андан кийинки орунда Чүй облусу жана Ош облустары турат. Катталган фактылардын көбү телефон менен алдаган шылуундардын тузагына илингендер. Жылдагыдан айырмаланып, былтыр криптовалюта боюнча жасалган кылмыш фактылары да көп катталды, деди ал. 30 январдан 1 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу райондорунда кар көчкү түшүүсү күтүлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Каракол Эңилчек унаа жолунун 45-50, 74-90 чакырымдарындагы Чоң Ашу ашуусунда, Мырзаке Каракулжа Алайкуй унаа жолунун 60-110 чакырымдарында кар көчкүсү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Бүгүн Ош шаарынын мэрі Жеңишбек Токторбаев тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен бергеликте Курманжан Датка көчөсүнөн Сүйүнбаев көчөсүнүн кесилишине чейинки абалы менен таанышууну улантты. Муниципалитеттен билдиришкендей, мында кала башчысы шаар тургундарына ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында Асранкулов көчөсүндөгү жолду кеңейтүү зарылдыгын билдирди. Ошондой эле Курманжан Датка көчөсүндө жасалууга тийиш болгон бир катар тапшырмаларды берди. Ирригациялык тармактарды толук оңдоп түзүү, жашыл аймактарды жаңылоо, ооруга чалдыккан жана эски бактарды алмаштыруу, мыйзамсыз курулуштарды башаламан соода түйүндөрүн, ошондой эле кызыл сызыктан өтүп кеткен тосмолорду жана курулуштарды алып салуу, тротуарларды ар кандай өзүн билемдик менен коюлган тосмолордон жана бордюрлардан тазалоо сыяктуу иштерди алып баруу, алдыда жалпы шаардагы көчөлөрдү оңдоп түзөө менен талапка ылайык келтирүү иштери улантылат. Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасы коомдук транспорт кызматтарынын сапатын жакшыртуу максатында рейдтик иш-чараларды өткөрүүдө. Муниципалитеттен билдиришкендей, рейдтин жүрүшүндө автобустардын аялдамаларда туура токтоосу, транспорттун санитардык абалы, айдоочулардын кызматтык атайын формасы жана жүргүнчүлөрдүн жол кире төлөөсү боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүнүн жүрүшүндө эрежелерди бузган жана кызматтык форма кийбеген айдоочуларга актылар түзүлдү. Эгерде мыйзам бузуулар улана берсе, аларга карата тиешелүү чаралар көрүлөт. Белгилей кетсек, бул рейдтик иш-чаралар кызмат көрсөтүү маданиятын жогорулатуу жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн уюштурулган. Эске салсак, мындай иш-чаралар ар аптанын шейшемби, бейшемби жана жума күндөрү өткөрүлөт.
Дүйнөгө белгилүү кыргызстандык Дебилионс чыгармачыл тобу YouTube'дан 3-чү бриллиант баскычын алды. Бул тууралуу Дебилионс чыгармачыл тобу социалдык тармактагы жеке баракчасына жазды. Орто Азияда алгачкылардан болуп 3 бриллиант баскычка ээ болуп жатабыз. Биз күйөрмандарыбыздын колдоосу үчүн абдан ыраазыбыз. Бул саякаттын бир бөлүгү болгондугуңуз үчүн жана алдыда да көптөгөн укмуштуу окуялар үчүн рахмат деп жазган аталган топ. Белгилей кетсек, аталган баскыч чыгармачыл топтун испан тилиндеги каналы үчүн берилген. АКШда чыгара коопсуздугун жакшыртуу максатында жүргүзүлгөн мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо аракеттеринин алкагында бир күндө 1179 мыйзамсыз мигрант кармалды. Бул тууралуу Анадолу агенттиги АКШнын иммиграция жана бажы кызматынын маалыматына таянуу менен жазды. Маалыматка ылайык, АКШнын иммиграция жана бажы кызматынын кызматкерлери 1179 адамды кармашкан. Бул АКШ президенти Дональд Трамп кызматка киришкенден бери документи жок мигранттарды кармоо боюнча рекордтук көрсөткүч болду. Ошол эле учурда америкалык NBC News телеканалы кармалган 1179 адамдын 613-ü оор кылмыш жасаган, калгандары АКШнын чыгарасын мыйзамсыз өткөндөн башка эч кандай кылмыш жасашкан эмес деп билдирди. 20-январдагы инаугурациясынан кийин Дональд Трамп АКШда төрөлгөн иммигрант балдарга автоматтык түрдө жарандык берүү жобосу жокко чыгарыларын жарыялаган. Инаугурация учурунда Трамп чыгарадагы мыйзамсыз мигранттардын агымын катаал чаралар менен токтотууну убада кылган. Ак үйдүн башчысы ошондой эле өлкөгө мыйзамдуу миграцияга уруксат берген CBP-1 деп аталган тиркемени жокко чыгарылганын жарыялады. Мындан тышкары президент Дональд Трамп АКШ-Мексика чыгарасындагы коопсуздук чараларын күчөтүү боюнча жаңы буйрукка кол койду. Ошондой эле чыгарага кошумча 1500 аскер жиберүүнү чечти. Ошол эле учурда президенттин администрациясы бир нече федералдык агенттиктерге, анын ичинде баңгизаттарды көзөмөлдөө башкармалыгына, спирт ичимдиктери, тамеки, ок атуучу куралдар жана жардыргыч заттар бюросу жана Юстиция министрлигинин алдындагы федералдык укук коргоо органына мигранттарды депортациялоо аракеттерин күчөтүү үчүн кеңири ыйгарым укуктарды берди. Түштүк Кореянын Пусан эл аралык аэропортундагы учак өрттөнүп, 170тен ашуун жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү эвакуацияланды. Бул тууралуу Yonhap маалымат агенттиги жазды. Агенттиктен билдиргендей, өрт күн мурун кечинде Гонконгко уча турган Air Busan авиалайнеринин бортунда чыккан. Өрт учактын куйругунан башталып, андан соң өрт фюзеляжга өткөн. Өрт учурунда лайнердин бортунда 169 жүргүнчү жана 7 экипаж мүчөсү болгон. Алардын бардыгы үйлөмө тепкич аркылуу тез арада эвакуацияланган. Окуянын кесепетинен жабыркагандар болгон жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Ош шаарындагы өчпөс от мемориалдык комплексинде Ленинграддын фашисттик блокададан толук бошотулушунун 81 жылдыгына арналган митинг реквием өттү. Иш-чарага Орусиянын башкы консулдугунун Ош шаарындагы Орус үйүнүн, мэриянын, Кыргызстан элинин достук ассамблеясынын өкүлдөрү, Түштүк Батыш ыкчам командачылыгынын аскер кызматкерлери, Афганистан ардагерлер кеңешинин өкүлдөрү катышты. Мына ушул тургандардын бардыгы биз Баткен согушунун ардагерлери болобуз. Бүгүн бул жерге биз ушул Ленинград блокадасынын 81 жылдык майрамын белгилеп келдик. Анткени мындан 81 жыл илгери Ленинград блокадасы жоюлган, биротоло жоюлган. Биз билебиз, Кыргыз эли менен Ленинградтагы элдердин ортосунда ынтымакчылыктыгы. Мына ушул жерде биздин ата бабаларыбыздын көрсөткөн эрдиктери эбеге чоң болгон. Кыргыз мамлекетинен бир топ биздин эр жүрөк ата бабаларыбыз ошол жерде каза болушту. Biz Leningrad blokadasında ошол жердеги элине ушул күнгө чейин ушуларды кайрат кылып, ушул жерден эркиндикке чыккандыгы үчүн биз дайыма аларга таазим кылып, биз алар менен даңкталабыз, биз аларга баркталабыз. Себеби алардын кылган иштери, кылган ушул жердеги ачарчылыкты, ошондой согушту көргөнү бул сөз менен айтып бүткүс нерсе. Биз ошон үчүн бүгүн мына ушул жерге келип, сыймыктануу менен biz ошол жерде каза болгондорго, ошол жерде ачарчылыктан каза болгондорго келип гүл коюп, таазим берип, башыбызды ийдик. Биз ушул жерде Баткен согушунун ардагерлери, биз ушул жаштарга, мектептерге, жаштар чогулган окуу жайларга барып туруп, алар менен дайыма пикир алмаштырабыз. Биз аларды ушул келечекте патриоттулукка, интернационалдуулукка, биримдикке чакырабыз. Биз жаштарга мындан кийин мындай жер жүзүндө эч кандай согуш болбосун. Biz mına ошол Leningrad blokadasında ошол жерде эрдик көрсөткөн биздин эр жүрөк бир туугандарыбыздын эрдиктерин дайыма айтып,
даңазалап жүрөбүз. Ленинград блокадасынын майрамын жатабыз. Жаштар келечектери кең болсун, рыскылуу болсун. Эч качан уруш деген атты укпасын, урушту көрбөсүн. Эч качан тынчтык менен бүткүл Кыргызстаныбыз тынчтык менен, сыймыктануу менен жашайбыз. Акцияга кала тургундары жана коноктору да катышып, Курчоодо курман болгондорго жана Ленинграддын коргоочуларына таазим этип, гүл чамбарларды коюшту. Иш-чаранын алкагында блокадалык нан акциясы өттү. Катышуучулар 1942-жылдагы рецепт боюнча бышырылган 125 граммдык бир кесим нанды кармап көрүштү. Бул Курчоодо калган ленинграддык жашоочуларынын күнүмдүк тамактануу нормасы болгон. Сегодня 81-я годовщина. Ошто Ленинграддын блокададан толук бошотулушунун 81 жылдыгы белгиленди. Бул иш-чара биз үчүн абдан маанилүү. Анткени бул кайраттуулуктун символу катары адамзаттын тарыхында унутулбай кала берет. Ошондой эле бүгүндөн тарта эл аралык блокадалык нан эскерүү акциясы башталды. Анын алкагында ыктыярчылар мектептерде эрдик сабактарын өтүшөт. Жаштарга согуштун ооругу, блокадачылардын жашоосу тууралуу айтылып, согуштук хрониканын кадрлары көрсөтүлөт. И передать память о этом героизме, о этих событиях новым поколениям. Каждый год хожу сюда на Вечный огонь. Жыл сайын ушул өчпөс оттун алдына келип, ушул эскерүү иш-чарасына катышамын. Жыл сайын көз жаш агып, ыйлап эскерип кетебиз. Бүгүн дагы ушундай эле болду. Быйыл көпчүлүк катышты, жаштар көп келишти, гүл чамбарларды койдук. Оштон 3 аял бар болчу. Мен аларды жакшы билем, бирок алар азыр арабызда жок. Но их уже нету, они уже старенькие, конечно. Жалпысынан блокада учурунда Ленинградтан Кыргызстанга 16 000 адам эвакуацияланган, алардын 3 000ден ашууну балдар болгон. Ленинград блокадасы 1941 жылдын 8 сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин 872 күнгө созулган. Анын курмандыктарынын так саны белгисиз, ар кандай булактар боюнча 400 000ден 1,5 миллионго чейин жетет. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.